Бадиузаман Саид Нурси тууралуу 4 сыр. Бадиузаман Саид Нурсиге байланыштуу көптөгөн сырлар, акыйкаттар жана фактылар бар. Бул сырлар, фактылар анын жашоосунун канчалык оор, опурталдуу болгондугун көрсөтүп турат. Анда эмесе бүгүн сиздерге анын өмүрү тууралуу көптөгөн сырлардын ичинен 4 сырды айта кетели. 4-чү сыр. Фотографиялык эске сактоо. Тагыраак айтканда, китептин бир бетин бир караганда эле фотоаппарат сыяктуу эске сактап калуу жөндөмдүүлүгү. Негизи жөнөкөй адам бир бет текстти жатташ үчүн саптарды кайра-кайра окуп, бир канча убакыттан соң жаттай алат. Мисалы, ушундай ыкма менен медреселерде 1,5 жыл же 2 жылдын ичинде Куранды бүтүндөй жаттап алгандар бар. Бадиузаман Саид Нурси болсо, китептин барагынын бетин бир караганда эле жаттап ала тургандай өзгөчөлүккө ээ болгон. Ушундай ыкма менен ал кичинекей кезинде эле 90 томдук китепти жаттап алган. Натыйжада 13-14 жашында ижазат алган. Башкача айтканда, мугалимдик деңгээлге жеткен. Кийин дагы башка математика, физика, химия жана башка ушул сыяктуу илимдерди изилдеп, өз доорунун ушул илимдер боюнча күчтүү адиси болгон. Азыркы күндөгү академик деген наамга 20-25 жаш курагында эле жеткен. 3-чү сыр. Парламентте чыгып сүйлөө. Бадиузаман Саид Нурси 1922 жылы Түркия парламентине атайын чакырылган. Осман империясы кулаган мезгилдер болчу. Ал депутаттардын ичинде намаз окуган, атүгүл атеизм көз карашына ээ болгон депутаттар бар болгондугун байкайт. Кийин эл башкаруучулар сөзсүз түрдө динди кармануу зарыл экендигин айтып, ушул темага байланыштуу китеп жазып депутаттарга таратат. Аллах ынсап берип, натыйжада 60-ка жакын депутат намаз окуй баштайт. Муну байкаган Ататүрк Саид Нурсиге чыгыш Түркиянын муфтийлик кызматын сунуштайт. Бул жол менен Ататүрк аны саясатка аралаштырып, өз кол алдына алууну каалайт. Бирок Бадиузаман бул кызматтан баш тартат. Намаз окуган Ататүрккө карап, намаз окуган адам чыккынчы, ал эми чыккынчыны өлтүрүш керек деп бетине катуу айтат. 2-чи сыр. 21 жолу уулануу. Бадиузаман Саид Нурси 21 жолу ууланган. Булардын көбү түрмөлөрдө болгон. Уу көбүнчө тамакка же дарга аралаштырылып берилген. Бирок улуу Аллах Тааланын жардамы менен бул уулардын биринин да таасири тийбей, Бадиузаман аман калган. Бадиузаманга сизди кимдер уулашты деп сурашканда, ал тамыры Европада жаткан, бутактары Түркияга чейин кирип келген атеизмди жайган жашыруун комитеттер деп жооп берген. 1-чи сыр. Мазарынын жыгылуусу, жоголуусу. Бадиузамандын Рыселейнур тафсиринин сөздөр томунда мындай ыр саптары жазылып турат. Бул саптардын мааниси ушундайча: жыгылган бир мазармын, ичинде 79 саид жыйылган. Саптардын башындагы 79 саны көңүлдү буруп турат. Бадиузаман 1960 жылы дүйнөдөн кайткан. Бул хижри жыл санагы боюнча 1379 жыл болот. Бул жыл анын өзүнүн качан өлө тургандыгын билип алды деген мааниге келбейт. Болгону өлгөндөн кийин билинип жаткан дал келүүлөр же исламий термин менен айтканда тавафук. Өлгөндөн кийин Урфа жергесине көмүлүп, бирок мамлекет тарабынан мазары жыгытылып, денеси уурдалат. Ырда айтылгандай, жыгылган бир мазар. Кийин анын денесин эч ким билбеген жерге алып барып көмүшөт. Ушул күнгө чейин анын мазарынын так кайсыл жерде жаткандыгын 1-2 адамдан башка эч ким билбейт. Аллах Таалам аны өз мээримине бөлөсүн.